Темир Корчболот. Президент Садыр Жапаров кече 31 октябрда Улуу Британияга жеке учак менен учуп кетти. Бул тууралуу Акипресс агенттигинин өздүк булактары билдирди. Такталбаган маалыматка караганда, президенттин өз учагы алыс сапарга учууга жарабайт. Садыр Жапаров болжол менен Бразилияда чыгарылган Embraer NH-1000 учагы менен учуп кеткен. Ага 19 жүргүнчү батат. Бул учак кече 31 октябрда саат 13:00 Бишкектен Глазгого учуп кеткен. Учак AirX компаниясына таандык. Анын башкы кеңсеси Мальтада жайгашкан. Аталган компаниянын сайтында Садыр Жапаров учуп кеткен учактын сүрөттөрү бар. Капчыгайда туристтердин алдынан чыккан жапайы каман. Кыргызстанга келген туристтер Ысык көл районундагы Григорьев капчыгайында жолдон чуркап өткөн жапайы каманды көрүштү. Туристтердин бири аны видеого тартып алган. Аксыда кызыл китепке кирген бугуну атып, жиликтеп жаткандар кармалды. Аксыдагы туура арык участогунда жайгашкан Сары Челек биосфералык коргоунда бугуну атып, жиликтеп жаткандар кармалды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Окуя кече 31 октябрда болгон. Мыйзам бузгандар Аксы районуна караштуу Аркыт айылынын 4 тургуну болуп чыкты. Алардын жанынан курал табылган жок. Жаныбарлардын башы, териси, эти далил катары алынды. Учурда кызыл китепке кирген жаныбарды мыйзамсыз атуу фактысы боюнча материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Марал Борбор Азия аймагында кескин азайып кеткен жаныбар. Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Маралды мыйзамсыз аткандарга 1 миллион сом айып салынат. Ал эми өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарынан алынса, айып пул 2 эсеге өсөт. Баткендеги чек арадагы аймакка тажик тарап курулуш үчүн пайдубал куйганы жатат. Баткен районунун Аксай айыл өкмөтү менен чектешкен Майский участогундагы аймакка тажик жарандары курулуш иштерин жүргүзүп жатканы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 1 ноябрда облус жетекчилигинин укук, тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мусурманкул Турсуматов билдирди. Анын айтымында аталган факт боюнча Тажикстандын Хожа Алу айылындагы чек ара башчысы менен Көкташ чек ара постунун башчысы сүйлөшүү жүргүздү. Тажик чек арачысы бул маселени жергиликтүү бийлик четиши керектигин айткан. Бул маселе боюнча Аксай жана Чорку айылдарынын башчыларынын сүйлөшүүсү орун алды. Чорку айылынын башчысы Майский аймагында орнотулган пайдубал калыбынын бекемдиги текшерилип жатканын айткан. Алдын ала маалымат боюнча тажик жарандары көпүрө үчүн пайдубал салууга аракет кылып жатышат. Чыр чатак чыккан учурда бул аймак боюнча Тажикстанга өтүүгө мүмкүн болбой калат жана ал аймак анклав болуп калат. Турмуш басылмасы өздүк булактар тажик тарап ал жерге адамдар гана өтүүчү эмес, унаалар өтүүчү көпүрө салышы мүмкүн экендигин айтышты. Ат башыдагы ажаткана саркындылары арыкка куюлууда. Нарын облустун Ат башы айылындагы ажатканалардагы саркындылар арыктагы сууга кирип жатат. Бул туурасында репортер кежиге окурмандары видеосун жөнөтүп, нааразычылыктарын билдиришкен. Нааразы тарап Ат башы суусунан бөлүнүп чыккан айылдагы огороддорду сугара турган арыктардын жээгиндеги бул ажатканалардын ээлерине айтып жатып, түшүндүрө албадык. Бул арыктарга боксактар сарыгып кирип жатат. Ылдый жактан айрым жарандар да ичишет. Бул жагдайга жергиликтүү бийлик деле кол шилтеп коюшкан. Эмне кылышты билбей калдык деп суроо салган. Мына туугандар, туалеттен чыккан булакка кошулат экен. Бул булак ылдый тээ ат башынын ээлин аралап кетет экен. Моякта дагы бир туалет бар экен, ада кошулат экен. Муну чыгартып сразу булакка кошуп коюптур. Ат башыда дамбы жагында. Ушуну бир карап койбосо, мына чыгып эле бүт эсилип эле булакка кошулуп атат. Эки туалет уда экөөнүкү тең ушундай экен. Ушуну көзөмөлгө алып койбосоңор. Сузакта жаш кыз жол жээкте баратып мерт кетти. Сузак районуна караштуу Ленин атындагы айыл өкмөттүн Жыгач Коргон айылында таш жүктөп бараткан КамАЗ оодарылып, жол четинде бара жаткан 10 класстын окуучу кызын басып,
жабырлануучу окуя болгон жерден мерт кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүүлөр билдирди. Жашоочулар окуя кечи 31 октябрда күндүз болгонун, жол четинде бараткан Айпери аттуу окуучу кыз оор жүк ташуучу унаадан качканына карабастан кырсыктан каза тапканын айтышты. Таш жүктөп бараткан унаа оодарылганда кызды кошо басып калган. Байкуш кызды ошол таштын түбүнөн табышты. Мерт кеткен экен. Ал болгону 15 жаштагы кыз болчу. Деги айдоочулар ылдамдык дегенди сактабайт дешет элеттиктер. Унага болжол менен 5-6 тоннадай таш жүктөлгөн. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы окуяны растады. Октябрь айылынын тургуну өзүнүн КамАЗ 55-11 унаасы менен түндүктөн түштүктү көздөй баратканда рулду башкара албай, жолдун оң тарабына оодарылып, жаш кызды басып калган. Унага таш жүктөлгөн. Бул боюнча тийиштүү иштер жүрүп жатат деп билдиришти аталган бөлүмдөн. Бишкекте жаш жигит унаасына ок атуучу курал менен баңгизат салып жүргөн. Милициянын кайгылуу кызматкерлери баңгизатты мыйзамсыз даярдоого жана белгисиз үлгүдөгү ок атуучу курал алып жүргөнгө шектүү жаранды кармады. 31 октябрда милициянын кайгылуу кызматкерлери бөлүнгөн аймакта кайгылуу кылып жаткан учурда болжол менен саат 6:30 чамасында Тоголок Молдо менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинен 1998 жылы туулган айдоочунун башкаруусундагы Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унааны жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотушкан. Кызматкерлер айдоочунун керектүү документтерин текшерүү учурунда анын унаасынын багажынан белгисиз ок атуучу курал жана ширеңкенин кутучасына салынып турган болжол менен 6 грамм салмагы менен спецификалык жыты бар жашыл түстөгү зат кара куурай табылган. Бул факты боюнча кармалган шектүү жаран 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген. Азыркы учурда 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогторун сатып өткөрүү максатсыз, мыйзамсыз даярдоо негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Борбордук шайлоо комиссиясына бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкер болуп катталган Бактыбек Райымкуловдун үстүнөн арыз түштү. Бул тууралуу БШК басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, 24 октябрда Чүй облусунун Сокулук районунун Белек айылынын ат майданында Көкбөрү оюну болуп, анда 9 команда ойногон. Иш-чарада Жайыл шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер Бактыбек Райымкулов сөз сүйлөп, жеңүүчүлөргө сыйлык тапшырган жана өзүнүн атынан оюнду уюштуруучулардын бирине тай тартуулагандыгы маалым болгон. БШК бул маалыматты Ички иштер министрлигине өткөрүп берген. Бактыбек Райымкулов бир мандаттуу шайлоо округунан депутаттыкка талапкер болуп катталган. Кыргызстандын волейбол боюнча 19 жашка чейинки кыздар курама командасы аймактык Азия чемпионатында 3-орунду ээледи. Мелдеш 26-30 октябрь күндөрү Өзбекстандын Наманган шаарында болуп өттү. Аталган чемпионатка жалпы 4 курама команда катышты. Алар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан. Командалар бири-бири менен беттешип, жарым финалда Кыргызстан 3-2 эсебинде Казакстанга жеңилген. Ал эми 3-орун үчүн күрөштө Тажикстан курама менен ойноп 3-1 эсебинде жеңип, коло байгеге ээ болушту. Турнирдин жыйынтыгы менен курама команданын мүчөсү Айтурган Айтбекова мыкты диагоналчы, ал эми Нургазы Көкчолоков мыкты калыс наамына ээ болду. Белгилей кетсек, курама команда башкы машыктыруучу Нурланбек Тойчубековдун жетекчилиги алдында турнирге катышты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын кызматтык унаасы тыюу салынган жерге токтотулган үчүн айдоочуга айыппул салынды. Социалдык тармактарга 29 октябрь күнү Ош шаарынын Ленин көчөсүндө токтотууга мүмкүн эмес экенин түшүндүргөн белгиге карабай, аталган аймакта Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын кызматтык унаасы
токтоп турган сүрөтү жарыяланган. Шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгул кызматынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, ал учурда унаада Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Акылбек Мамасеитов болгон эмес. Айдоочу туура эмес жерге токтогон үчүн ошол эле күнү айып пул салынган.